Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 5-июлга карата коронавирустан 9 адам каза болгондугун кабарлады. Көз жумгандардын 3-өө Бишкекте, Ысык көлдө 2 киши, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында бирден адам катталды. 2020-жылдын март айынан бери 2046 киши оорунун курмандыгы болду. Бир суткада 1437 адам коронавирусту жаңы жуктуруп алды. Алардын басымдуусу Бишкек шаарында катталды. Өткөн жылдын март айынан бери жалпы ооругандардын саны 132.070 деп эсептелинди. Ооруканада 4126 адам, үйүндө 11589 киши дарыланууда. Алардын арасынан 176 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. Бүгүн 5-июлда Жогорку кеңештин 1 айлык кезексиз сессиясы ачылды. Буга чейин айрым депутаттар коронавирус пандемиясынан улам учурдагы мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү максатында эмгек өргүүгө чыкпастан кезексиз сессияга чогулууну сунуштаган. Парламенттин иши 30-июлга чейин регламентке ылайык жүрөт. Тактап айтканда жуманын дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү комитеттердин жыйыны өтөт. Шаршемби, бейшембиде сессия болот. Ал эми жума күндөрү фракциялар чогулат. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы өткөн жумада жайкы эс алууга тараган эле. 8-июлдан тартып малды Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө сатууга уруксаат берилди. Бул тууралуу Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Тоюттан кыстыгынан улам малды сыртка экспорттоого уруксаат берилди. Ошол эле учурда тоюттун баасы көтөрүлүп бараткандыгына байланыштуу чөп, байытылган тоют, жүгөрү жана арпаны өлкөдөн чыгарууга толук тыюу салынды деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой, Кыргызстандан тоют негизинен Казакстанга сатылат. Бодомал жана майда жандыктарды экспорттоого салынган тыюу алынарын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов да 24-июнда маалымдаган. 2020-жылдын ноябрь айында малды сыртка сатууга убактылуу чек коюлган. Айыл чарба министрлиги муну азык-түлүктүн коопсуздугу, ургаачы мал жандыктардын азайып жатканы менен байланыштырган. Мындай чектөөлөр айрым фермерлерди нааразы кылган.